Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызстандык Дастан Шаршеев Абадан FC 9 аттуу аралашкан эл аралык эйр урушта жеңүүчү болду. Профессионалдык беттештер 22 декабрда Стамбулда болуп өттү. Турнирде 13 беттеш болду. 70,3 кг салмакта Дастан Шаршеев менен Александр Михаил беттешти. Ошол кечтин эң маанилүү уруштарынын бири эле. Биринчи мүнөт аяктап калганда Дастан атаандашына таамай сокку уруп, Александр чалкасынан кетип беттешти уланта албай калды. Бул ММАдагы Дастандын 4-чү жеңиши. Мурункусун 2018-жылы октябрда Москвадан уткан. 2019-жылдын февралында кикбоксинг боюнча профессионалдар арасында дүйнө чемпиону болгон. Парламенттеги көпчүлүк коалиция сотторду тандоо кеңешине сынак жарыялады. Эки бош турган орунга талапкер катары жарандык коомдон, окуу илимий мекемелерден, коомдук бирикмелерден жазуу жүзүндө келип түшкөн сунуштар 28 декабрга чейин кабыл алынат. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Кыргыз Республикасынын судьяларды тандоо боюнча кеңеши жөнүндө мыйзамга ылайык кеңешке мүчө болгусу келгендерге бир нече талаптар коюлган. Талапкер Кыргызстандын жараны болушу керек, кандайдыр бир партияда турбай, коомдо кадыр баркка ээ буга чейин сот жообуна тартылбашы керек деп айтылат маалыматта. Эске салсак, сотторду тандоо кеңешинин жаңы курамы 2017-жылдын 21 декабрында бекитилген. Сотторду тандоо кеңеши 2010 жылдан кийин сот реформасын жүргүзүү демилгесинин алкагында түзүлгөн. Тез жет компаниясына таандык Бишкек Ош каттамындагы учак 22 декабрда саат 12:15 Манас эл аралык аэропортунан абага көтөрүлгөн. Аэропорттун басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, учак Ош аэропортуна кона албай кайтып келген. Баштапкы маалыматтар боюнча буга Ош аэропортундагы аба ырайы себеп болгон. Тез жет компаниясы учагы Ошко кона албай кайтып келген жөнүндө маалымат бере элек. Дем алышта Бишкекке калың кар жаап, бишкектиктер бул учурдан пайдаланып каардан жасалга кылышты. Кудайберген базарында каардан жасалган өзгөчө скульптура пайда болду. Facebook колдонуучу Элдар Сапаев каар жасалгаларын өзүнүн баракчасына жүктөгөн. Борбордо 2 маршруттук унаа кагышып, 6 киши жабыркады. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиришти. Жол кырсыгы кечээ 22 декабрда саат 9:40 7 апрель көчөсүндө болгон. 2 кичи автобустун түндүк тарапка бараткан. Кырсыктын кесепетинен ооруканага 6 киши кайрылган. Милиция окуянын чоо жайын териштирип жатат. Соттук отурумда Албек Ибраимов сөз сүйлөдү. Мен мэр болуп турган убакта эле Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарына карата тандоо башталган. Аны ким биринчи сатат? А мен ошондо эле айткам, мен өзүмдүклөрдү сатпайм деп. Мен азыр да ал адам Атамбаев менен чогуу иштешкениме сыймыктанам. Мен бул иш атайы курулганы саясий буйрутма экенин билгем. Өлкөдө 2 жылдан бери эч кандай өзгөрүү көргөн жокпуз. Бир гана жаш саясатчыларыбызды кармаган эле болбосо, башканын иши болгон жок. 2 жыл арасында кармалгандардын баары Атамбаевдин тарапташтары десек болот. Ал эми азыр факты сурап гана олтурат. Журналисттер факты береби түшүнбөйм, деди Албек Ибраимов. Сөзүнүн аягында мурунку мэр бул мезгилде өтүп кетерин айтып, аларга берген жаза мөөнөт бат эле өтүп кетеринин себеби адамдар анчалык көп жашабарын кошумчалап өттү. Эске салсак, Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда $270 миң өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган, Ысык көлдөгү Күнөстүү Жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Кошумчалай кетсек, прокуратура тарабынан Албек Ибраимовго 20 жыл эркинен ажыратуу сунушун келтиришкен. Бүгүн Ленин райондук сотунда экс-мэрлердин соттук отуруму өтүп жатат. Анда тараптардын жарыш сөзү уланууда жана мурунку мэр Кубанычбек Кулматов өз сөзүн сүйлөп баштады. Экс-мэр Кубанычбек Кулматов алгач соттон өкүм качан чыгат деп кызыкты. Мен бул сөздү сүйлөөдөн эч кандай маани тапкан жокмун. Бирок бул иштин жыйынтыкталып жатканына кубанып жатам. Мени эмне себептен соттоп жатасыңар? Силердин балдарыңарга, неберелериңерге мектеп куруп бергеним үчүнбү? Жер үй боюнча Россиядан акча келгенде мен бийлик менен кадимкидей эле согушканбыз, акча бергилечи деп. Кечиресиздер, бирок фига көрсөтүшкөн.
көрүшкөн. Ал мектептин ачылышына барганда мектеп директору ыраазычылыгын айткан. Сиз болбосоңуз мунун баары болбойт болчу деди Кулматов. Мындан тышкары өз сөзүндө экс-мэр бул иштеги күбөлөр тууралуу сөз кылып, бир катарларына нааразы болду. Биз жиликтеп берген ишти чындыгын көрбөй койгонуңарга таң калдым. Барып мурун чочкоканада олтурган балдардын жүзүндөгү жылмаюуну көрүп келгилечи. Мени атып салгыла, себеби мен азыр 57 жаштамын, а силер мага 15 жыл сурап жатасыңар. 15 жылдан кийин мен үй бүлөмө да керегим жок болуп калат. Сөзүнүн аягында Кулматов сотко жанында олтургандар айыпталуучулар менен таанышканда мүмкүнчүлүк түзүп бергени үчүн ыраазычылык келтирди. Эске салсак, Кубанычбек Кулматов Бишкектин четиндеги Калыс Ордо конушунда мектепти курууга кеткен $2 миллион пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталууда. Мекемеде тергөө изоляторунун аймагында байкоо камералары бар экенин, андыктан экс-депутаттын жолдошунун коопсуздугунда коркунуч жок экенин эске салышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаевга СИЗО 1де калуу кооптуу болууда. Бул тууралуу мурдагы парламент мүчөсү Твиттер социалдык тармагындагы баракчасына жазган. Эске салсак, алдамчылыкка шектелип жаткан Кенжебаев үстүбүздө жылдын 21 декабрында Бишкектеги СИЗО 1ге киргизилген. Ал ортодо ЖАМКнын басма сөз кызматы тергөө изоляторунда айтылуу каралар Сыргак Кенжебаевди сындыра алышпасын Вестикейжи сайтына ишенимдүү билдиришти. Ал анын жомоктору деп баса белгилешти мекемеде. Мекемеге биринчи рет кабылган адам алгач карантинде кармалып текшерүүдөн өтөт. Көптөгөндөр өздөрүнө гепатит, ВИЧ же башка оорулар бар экенин да билишпейт. Мындан сырткары тергөө алдындагылар кылмыштын ооругуна жана беренелерге карата секторлор боюнча бөлүнөт. Муну менен бирге ЖАМКда убактылуу кармоочу жайдын аймагында байкоо камералары орнотулганын, алар борбордук аппараттан көзөмөлдөнүп турарын да кошумчалашты. 26 ноябрда Бишкектеги 1-Май райондук сотунда Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш ишти кайра кароо боюнча соттук отурум болуп өттү. Анда судья Айнура Сатарова айыпталуучулардын баш коргоо чарасын 2020 жылдын 29 февралына чейин өзгөртүүсүз калтырды. Буга байланыштуу Өмүрбек Текебаев Суперкейжи порталына төмөндөгүдөй пикирин билдирди. Сотко УКМК берген маалымат боюнча айыптоо тараптын күбөлөрү Кыргыз өлкөсүндө коомдук саясий кырдаал өзгөрдү деп келүүдөн баш тартышыптыр. Мындай себеп менен сотко барбайбыз дегенин өзү саясий кырдаалдын таасири анын басымы менен көрсөтмө бергендин далили болот. Ушул кырдаалдар так болгондон кийин деле сот баш коргоо чарасын өзгөртүп койсо болмок. Тилекке каршы өзгөртүүсүз калды. Модин деген 29 августта эле Кыргыз өлкөсүнөн учуп кетиптир. 29 августта жогорку сот бизди чыгарган, биз чыгарыбыз менен кечинде ал Орусиянын көзү качып кетиптир. Бүгүн айыптоо тараптан бир күбө мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин төрагасынын орун басары Сүйөркул Бакиров келип, толугу менен Ген прокуратуранын жалаларын жокко чыгарып, биздин пайдабызга көрсөтмө берди. Жөн гана сүйлөп бербестен документтер менен далилдеп берип кетти, деди ал.
Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.